Закондо айтылгандай жүрөм десең, чек арадан бир чыгып кирем десең, Жыргалбек бүт жолдорун айтып берет, звонить эт, сурап көр, ишенбесең. Эч ким жок мыйзамды бузуп жыргап кеткен. Наоборот, проблема ырбап кеткен. Кыйналбай туура эле жүрөм десең, түз эле сурап көр Жыргалбектен. Без пересетка, без посредниксиз күн сайын жолго чыгабыз. Ишеничтүү айдоочулар жана таза тыккан унаалар кызматыңыздарда. Чалыңыз 24 саат 7 күн. Садыр Жапаров менен Айгүл Жапарова Франциянын президентинин кабыл алуусуна катышты. Өлкө башчы Садыр Жапаров менен жубайы Айгүл Жапарова Франциянын президенти Эммануэль Макрондун кабыл алуусуна катышты. Бул тууралуу президенттин администрациясынан кабарлашты. Кабыл алуу Париж тынчтык форумуна катышуучу мамлекет башчыларынын урматына болгон. Эске сала кетсек, 9 ноябрда президент Ташкенттен түз эле Францияга Париж тынчтык форумунун алкагында бир планета саммитинин ишине, ошондой эле ЮНЕСКОнун башкы конференциясынын 42 сессиясына катышуу үчүн учуп кеткен. Мындан тышкары Садыр Жапаров иш сапарынын алкагында бир катар эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт. Булак супер кежи. Эми унааларга секс, лох, вор, зек сыяктуу жазуусу бар номурлар берилбейт. Кыргызстанда уятсыз маанидеги унаа номурларындагы тамгаларды айкалыштырууга тыюу салынган. Бул тууралуу унаа мамлекеттик мекемеси колдонуучу Даниил Шубаловдун суроосуна жооп берген катында айтылат. Катта колдонууга тыюу салынган комбинациялардын тизмеси камтылган. Тагыраагы эми мамлекеттик органдардын аббревиатураларын, товардык белгилерди же сөздөрдү билдирген же адепсиз, уятсыз мааниге ээ болгон комбинацияларды колдонууга болбойт. Тыюу салынган комбинациялардын арасында секс, лох, вор, зек сыяктуу жазуулар бар. Булак супер кежи. Москвада иштеп жүрүп, Сирияга согушка кетип калган 28 жаштагы кыргызстандык кармалды. 8 ноябрда УКМК кызматкерлери тарабынан Жалал Абад облусунда туулган 28 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу УКМК кабарлады. Маалыматтарга ылайык, жаран 2015 жылдын аягында Москва шаарында иштеп жүргөндө Катиба аль-Таухид валь Джихад эл аралык террордук уюмунун мүчөлөрү тарабынан жалданып, Сирияга жеткирилип, ал жактан диверсиялык террористтик даярдыктан өтүп, Сириянын өкмөттүк күчтөрүнө каршы аскердик операцияларга катышкан. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин Кыргыз Республикасынын жаранынын чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу жаңжалдарга же согуш аракеттерине катышуусу же террордук актыны жасоо үчүн даярдыктан өтүүсү ылайык кылмыш иши козголуп, тергөө иштери башталды. Кармалган адам УКМКнын тергөө абагына камакка алынды. Булак супер кежи. Орусия бензинди экспорттоого тыюу салууну жокко чыгарат. Орусия келерки аптада бензин менен дизель майын экспорттоого тыюу салышы мүмкүн. Бул тууралуу Reuters агенттиги билдирди. Анын айтымында өкмөт күйүүчү май өндүрүүчүлөргө бензин жана дизель майын экспорттоого коюлган чектөөлөрдү алып салууга даярдык көрүүнү тапшырды. Үстүбүздөгү жылдын 21 сентябрында Орусия айрым жетишсиздиктерди жоюу максатында күйүүчү майды экспорттоого тыюу салган. 6 октябрда чектөөлөрдү бир аз жеңилдетип, дизель майын экспорттоого уруксат берген. Бирок бензинге тыюу салуу күчүндө калган. Маалымат үчүн айта кетсек, буга чейин Өзбекстандын энергетика министри Жаруабек Мирзамахмудов Орусия тарабынан бензин жана дизель майын экспорттоого киргизилген чектөөлөр Өзбекстанга ташып келүүгө таасир этпегендигин жана өлкөлөр ортосунда өкмөттөр аралык келишим түзүлгөнүн билдирген. Жыл башында Өзбекстанга импорттолгон бензиндин басымдуу бөлүгү Орусияга туура келген. Эскерте кетсек, социалдык тармактарда бензиндин жаңы рекордтук баасы тууралуу маалымат тараган. Анда Ташкенттеги Лукойл май коюучу жайына алынып келинген орусиялык АИ-95 үлгүсүндөгү бензиндин литри 18.500 сомдон сатылып жатканы айтылган. Булак Назар Ньюс кежи. Россия өзөктүк куралды жок кылуу жаатында Япония менен кызматташтыгын токтотту. Россия өкмөтү РФте кыскартыла турган өзөктүк куралды жок кылуу жаатында Япония менен кызматташууну токтотууга кадам таштады. Бул туурасында тиешелүү токтом укуктук документтердин расмий порталына жарыяланган. Макулдашууга 1993-жылы кол коюлган. Ушул эле документте РФтин тышкы иштер министрлигине кабыл алынган чечим боюнча Япон тарапка кабарлоо тапшырылган. Россия Украинада атайын операция баштаган кийин Токионун Москвага көзү түз болбой калганы Смоленск аянтында бир нече ирет айтылгандыгын РИА Новости жазды. Дипломаттар Россияга каршы санкция киргизилгендигин, Киевке курал берүү, Япон коомунда русофобиялык маанайдын отун жандыруу артып,
Россиянын Ирак чыгыштагы чектеринде Япониянын, АКШнын жана НАТОнун аскердик активдүүлүгү өскөндүгүн белгилешкен. Тышкы иштер министрлигинен мындай кырдаалда Россиялык тарап Япония менен узак убакыт бою ынтымакта болуунун негизин түптөгөн тынчтык келишимин түзүү диалогун көрбөй турганын айтышкан. Москва Токионун конфронтациялык жаңы чабуулдарына катуу реакция кылаарын эскерткен. Булак Спутник KG.